Keyinki söz Taşıyev Şairbek Kıdırşayevичке veriledi. Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар. Саламатсызбы, Алмазбек Акунжанович. Менде маселе бул жана Жалал Абад шаарындагы Тайгараев аймактык башкармалыгы менен Ташбулак Сузак району Ташбулак айыл өкмөтүнүн экөөнүн кичине талаш жери бар, 248 гектар жер. Бул бардык инстанциялардан өтүп бүткөн, жакын күндөрү жогорку соттон дагы бүттү. Бул Жалал Абад шаардык муниципалдык жер экен деп пайдасына чечилди да. Анан кийин бул 2004-жылы Токой чарбасынын жер экен деп туруп, Ташбулак айыл өкмөтүнө буну өткөзүп беришкен, адашып. Анан кийин буну эми тактап, азыр соттор бүт бардыгы өткөзүп кайтарып берип атат да. Ушуну кайра кабыл алганга Жалал Абад шаардык кеңеши дагы өзүнүн сессиясында кабыл алышты чечимди. Бирок мына жер кодексинин 21-беренесинин талаптарына ылайык жерди Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши гана укук берет экен, ушул сунуштагандачы. Бирок сунуштаганы бул өкмөт, министрлер кабинети сунушташ керек экен. Ушул маселе боюнча Жалал Абад мэриясы дагы, Жалал Абадтын президенттин өкүлчүлүгү дагы администрацияга, министрлер кабинетине кайрылышкан. 2 жумадан ашык болуп калды. Ошону неге жогорку кеңешке алып келбей атасыздар? Эгерде алып келген болсоңуздар, ошону эртерээк чечип беришиңиз керек. Бул мына Төшкүчү деген айылы, Тайгараев айыл өкмөтүндө өзүңүзгө белгилеп алсаңыз, Төшкүчү айылы, Тайгараев айыл өкмөтү Жалал Абад шаарында. Ушул 248 гектар жер бул жанагы мисте багы да. Ушуну жанагы элдер талаш болуп турушат, ушуну чечип берсек эртелетип. Сиз ушуну тактап берсеңиз, сизден сураныч. Тактап өкмөт кабинетте, министрлер кабинетинен тактап качан жогорку кеңешке алып келет. Анан кийин жогорку кеңеш биз колдоп беришибиз керек да шуну. Чоң рахмат.